Жалал Абад шаарынын Чехов көчөсүндөгү жеке соода жайларына таштанды акысын өз убагында өндүрүү максатында рейд өткөрүлдү. Жалал Абад тазалык муниципалдык мекемеси, шаардык санитардык экологиялык инспекциясы жана участкалык милициянын катышуусунда өткөрүлүп жаткан рейдтин алкагында абоненттердин санын көбөйтүү, дебитордук карыздарын азайтуу, таштанды акысын өз убагында төлөө үчүн соода түйүндүн жана мекеме ишканаларынын ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан сырткары кээ бир соода түйүндөрүнүн мөөнөтү өткөн келишимдери жаңыртуу керектиги кошумчаланды. Биз карыздары барларга келип, атайын ушу карыздарыңыздар бар эле, ошону төлөп койсоңуздар жакшы болот эле, жок дегенде бөлүп десек, такыр уккулары келбей, эшиктерди жаап, орой мамиле жасайт. Аябай катуу жаман аскарбительный сөздөрдү сүйлөйт. Аларды деле укпай макул деп кете беребиз, айла жок да. Алар деген адам да, ишкерлер. Катуу сүйлөбөсөң, ушунчалык аябай жаман сөздөрдү айтышат. Ben adım Mila. Ne oldu nereye sorsam? Sana ne olmasın? Güzel olmaz lan bir şey dedi. Kayılar kaçtı kelo aldırsın. Alıp da. Kayı kele tabi o sokağa çekti. Ben sündürmeyecek işte. Ошондой эле аталган көчөдөгү Бишкекке каттаган айдоочулар жана жолдун четине токтотулган автоунаалар таштанды жыйноого тоскоолдук жаратары да белгилүү болуп, аларды Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан атайын көрсөтүлгөн унаа жайларга жылдырылды. Биз ушу мына Чехов көчөсүндө турабыз, өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар, ушу мусорун алыш үчүн бизге өтө кыйынчылык жаратат. Машиналарды мындай кылып коюп алышат, шопурун таппайсың, аркабыз пробка болуп кетет. Кыйынчылык да кыскасы, ар кимибизден ар кандай сөз угабыз. Кыйынчылык менен алабыз да кыскасы. Бизге ушуну мындай бир Чехов көчөсүн асында ушу порядка кылып берсе, бир жаңсылык кылып. Бизге мусор алганга тоскоолдук болбосо, биз кеңири свободный алат элек. Учурда юридикалык мекеме ишканалардын дебитордук карызы 4 миллионго чукул. Ал эми Чехов көчөсүндө жайгашкандардыкы 158 миңден ашуун сумманы түзөт. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.